Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Биз Түз ободобуз. Адаттагыдай эле бүгүн биздин талкуубузга келген коноктор менен тааныштырсак, айыл чарба, суу чарба жана мелиорация министри Нурбек Мурашев мырза, ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев мырза. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Бүгүн биздин темабыз бүгүнкү күндөгү айыл чарбасы тууралуу болмокчу. Анткени бүгүн ушул күз айлары аяктап баратканда абдан маанилүү тема болуп атат. Бул карапайым дыйкандан баштап Жогорку кеңештин имаратында дагы эң негизги бүгүнкү күндүн көйгөйлүү маселелеринин бири ушу айыл чарбасы боюнча болуп атат да. Анан ошол боюнча биз талкуу уюштурганбыз бүгүн. Урматтуу министр, анда биз сизге суроо берсек да, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, акыркы ушул айларда айыл чарба министрлигинин дарегине аябай катуу сын пикирлер айтылып атат да. Албетте айрымдары орундуу болсо, айрымдары орунсуз дегендей, негизи эле бүгүнкү күндө айыл чарбасы ушунчалык бир оор абалда кептелдиби? Негизинен бул 2018 жылкы түшүмдүүлүк ийгиликтүү эле болду десем болот. Себеби бардык өсүмдүктөр боюнча былтыркы 2017 жылдын ушул 9 айды салыштырганда бир нече көбүрөөк болду. Өсүү темпи мына 9 ай жыйынтыгы менен 2,4% өсүү темпи камсыздалды. Бул негизинен өсүмдүк боюнча 2,9, мал чарбачылык боюнча 2% түздү. Негизинен акыркы маалда чын эле көйгөйлөр жок эмес бар. Буну бар жокто эле айтып сүйлөшүп атабыз. Бул бүгүнкү күндө бир эле айыл чарбасында бир эки өсүмдүк боюнча, бул картошка менен төө бурчак боюнча баалар түшүп кеткен боюнча маселе болду. Бирок бүгүнкү күндө бул маселени үстүндө катуу иштеп, жыйынтыктар чыгып атат. Эми Кенжебек мырза, сиз дагы Жогорку кеңеште ушу айыл чарба темасын эң активдүү көтөргөн депутаттардансыз да. Өткөндө сиз ушу Талас жергесинде негизги көйгөй болгон төө бурчак маселесинде айттыңыз. Парламент трибунасынан былтыркыдан дыйкандар эки эсе аз баада сатып, арзан баада сатып, мындай кризиске учуруп атат. Өкмөт бул маселени караш керек деп. Деги эле ушул төө бурчак маселеси бул жылыга айтылбай койбой турган маселе да. Ушул маселе боюнча сиз өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, бүгүнкү күндө кандай болуп атат ушул? Мына мага бүгүн эле бир 10 чакты дыйкандар, айылдан аксакалдар, кишилер келип кетишти да. 2-3 райондун өкүлү ак үйгө келишиптир. Анан кийин мен аларды кабыл алдым. Анткени кечээ эле өзүм да мындай интернет булактарынан көргөм да, ушул Таласта ушул дыйкандар менен алуучуларды чогултуп бир чогулуштар болду деп. Анткени бүгүнкү күндө ошол деңгээлге жетип калды да. Мен ойлойм, албетте ал кеткен чоң кемчилик. Анткени биз жердин бардыгы менчик, бизден өстүрүүчүлөр, баягы колхоздор жок, баары менчик болгондон кийин бир эки продукциянын эле бири төө бурчак. 100% экспортко кетип аткан да. Биз азыр экспортко багытталган өндүрүш кыла албай жатпайбызбы? Бурчакты болсо биз жебейбиз. Бардыгы 100% сыртка сатылат, таза валюта алып келет. Бирок ошону биз өзүбүз ошол күзгө чейинкине мынакей айыл чарба министри отурат, райондун акимдери, областтын жетекчилиги ошону мындайча айтканда камдап бере алган жок да. Ошондуктан азыр наразычылык чыгып атат. Мына кечээ областка келишип, ошол жерде да мындайча айтканда кырылыш болуп туруп, мына баланча мынча сомго отуруп алыптыр, сүйлөшүп алыптыр, бааны түшүрөбүз деп, ушуга чейин эл барып атат да, күмөн санап. Анткени баа 28 сомго түшүп калды. Кечээ парламентте 25 айтылып кетиптир, бирок реально бүгүн Таласта 28 сом. Былтыр ушул маалда кандай болгон? Эми былтыр мен бул убакта точно билбейм, бирок негизги былтыр баа жакшы эле болгон.
Баягы 110 сомду айтпайын, мурдагы жыл эле 3-4 жыл мурун 110 сомго чейин, 115 сомго чейин чыккан. Аны айтпасам да былтыр 50, 60, 70 сомдун тегерегинде сатышты. $1 жакын. Эми быйыл болсо мынакей элдин көбү бир сорт айдалып калыптыр. Бир мен угатам 70-80% азыр таласта томатный деп тур бир сорт. Именно ошол эл көп айдаган сорт былтыр жакшы болгон баасы 56. Быйыл болсо 28 сомго түшүп калды. 30 сомдон ылдый болбогондо төө бурчак өзүн өзү актайт. Өзүн өзү жабат да кеткен чыгымды. А 30 сомдон ылдый болгондо дыйкан уже артка кетет. Ошондуктан кээ бирлер айтат да, 30 сом болсо жетпейби деп. Албетте жетпейт, анткени ал уже по нулям болуп калат. Эч пайда таппай калат, бир жыл иштеген ошондуктан. Анан эми айтарым, бул айыл чарбаны алганда азыр төө бурчак, мынакей картошка маселеси чыкты. Андан тышкары мынакей буга чейин мен дагы айта кетишим керек, өткөндө мага Ысык көлдөн кайрылуу болду да бул маселе боюнчачы. 150 сомдон, 200 сомдон болуп жүргөн чеснок быйыл 30 сомдон сатышып атат. 20 сомдон. Төө бурчакты эми таза мындай айтсаң жазга чейин биз сактайбыз да. А бирок чеснокту сактай албайсың андай болуп тур. Чеснокту ошол убакта сатсаң саттың, жаңы жылдан кийин ал өлдү, жок уже жарабай калат. Мен эч качан билбептим, что Ысык көлдө уже гектарлап чеснок айдаганын чакарак болду. Ошончо көп акчаны талап кылат. Мына ошондуктан бир эки эмес, бул бир 5 позициядагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн азыр сатууда өтө. Мына азыр сайттарга ошол айыл чарба айыл жериндеги да группалар көп да. Мисалы Таласта кече бир коллегам жөн айткан жок. Уже көчөгө чыга баштады элдер. Мына ошондой деңгээлге келип калды да. Анткени эмне үчүн? Күтпөйбү баасын деп айтат да өкмөттөр. Күтө албайт. Анткени азыр тояштын убагы да. Балдардын, студенттердин контрактын төлөш керек. Балдарын окутканга кийим алыш керек, тояшка барыш керек. Эми болду, бүттү. 28ден 25ден болсо да айла жок сатат да, а баа көтөрүлгөндө анан кийин айтат. Мына байлар сатып алды, ортомчулар сатып алды да, алар складына сактап коет да. Баа көтөрүлгөндө анан сатат. А жанагы негизи 70% тиги карапайым элдер жаңы жылга чейин сатат да, жок кылып берет. Анан жазында көтөрүлгөндө алар ого өтөр кыжырланат да. Мына өкмөт или немелер атайын кылды депчи. Ушул маселе боюнча сиз министрлик, өкмөт негизинен биз Түркияга экспорттойбуз да. Ошо түрк боордоштор менен сүйлөшүүлөр кандай болуп атат түрк компаниялар? Негизинен бул төө бурчакты Европада, Болгария, Турция, Европа мамлекеттерине экспортталат. Азыркы Кенжебек Сатымкулович айтып кеткен маселе боюнча мына былтыры ошол төө бурчактын томатный деген сортуну суроо талапка ээ болгон экен. Былтыры ошол 70 сом, 75 сомго чейин чыккан экен ошо томатный сорту. Аянты былтыры жалпы түшүмдүүлүк 15 000 тоннага чейин болгон экен. Бул бир эле Иран мамлекети колдонот экен бул томатный сорттучу. Бүгүнкү күндө биздин мына Кенжек айткандай таластык дыйкандарыбыз көбүрөөк эгип алыптыр. 25 000, 30 000 тонна чыга турган түшүм болду быйыл. Болгон төө бурчактын жарымы ушул сорт. Жарымы 50%га жеткени примерно ошо томатный сортто эгип алган экен. Ошон үчүн баа түшүп кетти деп туруп биз переговор жүргүзүп, мына кече Кенжебек Сатымкулович өзү айтып кетти, областта өндүрүүчүлөр менен алуучулардын ортосунда сүйлөшүүлөр жүргөн. Бул сүйлөшүүлөрдө ошол бааны көтөрүү боюнча маселе козголду. Негизинен бүгүнкү күндө Кенжекенин койгон маселеси Кенжебек Сатымкуловичтуку туура. 28 сомдон бүгүнкү күндө баа түшүп калганы, бул өткөндө биз мен өзүм барганда баа 35 сом, 37 сом эле. 35 сом экөөбүз чогуу барганбыз ошол кезде. Бүгүнкү күндө өткөнкү биз барып жолугуп эл менен көрүшкөндөн бери 7 сом, 8 сомго баа түшүп кетти. Ошондо жана мисалы лопатка сорту 55 тазаланганы 58 деп турган. Атак 54-55 сом болчу. Жана түзүгүрөөк сорту. Бүгүн аны таза албай калды дейт.
лопатканы. Эми мунун баардыгы баягы экономиканын тили менен айтканда перепроизводство дейт да. Ашыкча талаптан ашыкча өндүрүлгөн. Бул боюнча как раз Айыл чарба министрлиги алдын ала методикалык түшүндүрмөлөрдү берип дыйкандарга быйыл муну азыраак айдагыла, буну көбүрөөк айдагыла деген иштер болобу? Негизинен абдан туура айттыңыз. Негизинен биз жыл башында эле мына октябрь айында эле жердин структурасын аныктап канча эмне эгилет областтарга, райондорго биз жылына беребиз. Төө бурчак боюнча жылына биз бирдей эле темпте эгилип баратат. Кошулса 500 гектар же 1000 гектар кошулушу мүмкүн. 50 000, 54 000 гектардын ортосунда төө бурчак айдалат жылына. Ошонун былтыры мисалы баасы мына Кенжебек Сатымгыз өзү турат. Ба орточо ба 60 сом тегерегинде болгон. 50 сом, 45 сомдон 75 сомго чейин болгон. 80ге чейин чыкты. Быйыл болсо ошол бир эле сорту элдерди кыйнап атат. Быйыл мына томатный сортту 28 сомго түшүп калды. Биз сүйлөшүүлөр болуп атат. Сиз айткандай бүгүнкү күндө дыйканга сатып өзүнүн керектөөсүнө иштетиш керек, бирок ба төмөнүрөөк. Бир аз карманып турса, сиз айткандай жаңы жылдан кийин баасы чыгат. Баасы чыкканда дыйкандын колунда эмес, уже алып сатуучунун алып сатуучунун колуна өтүп калат. Бул бизде эң бир главный көйгөй ушул алып сатуучу менен дыйкандын ортосундагы мамиле болуп атат да. Ошондуктан мен ушул жерден бир кошумча кылайынчы, анткени убакыт деле бизде саналуу да. Кыскараак неме кылсак. Мына элдин деле ою карасаң туура. Алар деле бир өкмөттү бир сындап, бир жамандагандан алыс. Просто ушундай убакта өкмөт бизди колдобойбу? Айылда эң кыйналган эле бизде айылдагы дыйкандар да. Анткени түз алар сата албайт, Турцияга бара албайт, башка жакка бара албайт. Эми силерде ушул өкмөттүн жардамыңар эле ушундай кыйналып турган ба постоянно мындай боло бербейт. Бир ай, 2 ай кээде болуп калат. Ушундайда биздикин сатып алып туруп, жардам берип, анан кийин кымбат сатып бербейсиңерби деген эле ой. Мына биз былтырдан бери мен көтөрүп жүрөм. Бизде Кыргыз Орус фонду мынакей бир 250 миллион долларды азыр кредитке сарпталды. Калганын эч ким албай отурат. Анткени шарттары өтө кыйын. То есть акча бар Кыргыз Орус фондуна. Кыргыз Орус фондун биз эмне үчүн түздүк? 500 миллион долларды. Ушул биз ЕАЭСке кирген убакта жардам берүү да бизден чарбага өндүрүшкө. Анан кийин эми 100% экспортко чыгып аткан фасолду мынакей 50-60 миң тонна. Ошонун көп болсо бир 10 миң, 20 миң тоннасын алып турууга биз ошол каражатты жумшасак, мисалы 1 миллиард сомду эле бере турган болсок, бүгүнкү күндө ситуациядан чыгып кетмекпиз. Алып туруп складкага коюп коет элек, жазында кымбаттаганда сатып берет элек. Бирок эми антейин десең, баягы Агропрод корпорациянын тагдырын билесиңер да. 800 миллион сомдун тегерегинде экен, 400 миллион. 400 миллион сом, 10 миң болуп кеткен да. И главный али эч кимди жоопко тарта элекпиз. Азыр эми кайра бер десең, айтат, Агропрод корпорациянын акчасын жок болуп кетпеди, ошентип дагы жок болуп кетиши мүмкүн дейт да. Мындай коркунуч бар да. Ошондуктан эми азыр бирок ушундайда биз 1 миллиард сомду жылына биз коммерческий банктарга берип атабыз. Жана процентти түшүрүү үчүн. Жеңилдетип. Бул жерде кайтарымдуу, айда кайтарымсыз кетип атат. Жылына 1 миллиард сом. Мен ошого каршымын, кстати. Жөн эле коммерческий банктарды багып атабыз. Анткени биз убагында 12-жылы билесиз да. Биз ошонун өзүн кредит көргөнбүз. Азыр уже 7 миллиард болуп калмак да. Кенжебек Сатымгыз, туура эле маселе, бирок негизинен ошол 1 миллиардты субсидия кылып, негизинен биздин 15 миңге жакын дыйкандар жеңилдетилген насыя алып атат да бүгүнкү күндө. Мен айтайын дегеним, ушул 1 миллиардты субсидияга эмес, фасолду убагында неме дыйкандарга жардам берип, то есть дыйкандардан сатып алып туруп, конкуренция создавать этип туруп. Коюп кой, жазында күйбөйт да турабы? 1 миллиард эмес, 1,5 миллиард болуп калат жазында. Кайра эми ушуну түзгөнгө, мына өкмөт ушундай кылбайбы деп элдер айтса, туура айтып атат. Туура айтып атат. Анан кээде ойлойт, депутаттар отуруп алып, Агропрод корпорация мына бүгүн мага 10 дыйкан келди. Мен эмне деп айтам?
негизинен Агроборд корпорациянын максаттуу туура пайдаланып бүгүнкү күндө иштеп аткан болгондо бүгүнкү күндө эң жакшы пакети дагы өсмөк. 400 миллионду бүгүнкү күндө биз аты башын таппастан мына башын Максим Бакиев талкалады. Кийинки келген директорлор талкаланды. Мен да ал боюнча азыр маселени эми бул жерде төө бурчактан сырткары дагы картошка маселеси дагы бул чоң маселе. Эми төө бурчак айрыкча ушу талас өрөөнүндө болгон маселе болсо, бүтүндөй Кыргызстанда бул картошка маселе. Картошка жагы кандай болот? Картошка боюнча мына биз негизинен Өзбекстан менен негизги экспорт кылуучу жак, импорт кылуучу жак бул Өзбекстан. Биз Өзбекстанга направленияны алганбыз. Бүгүнкү күндө картошка Өзбекстанга экспорт негизинен Өзбекстанга болуп атат. Бир эле башталды, бир 4 күн 5 күндөн бери массовый башталып, баа резко өзгөрдү. Бүгүнкү күндө дүн алып кетүүчүлөр 9 сомдон 12 сомго чыкты. Кенжебек Сатымгулович. Бул жакшы көрүнүш. Негизинен 15 ноябрга чейин буюрса дагы стабилдешип, картошканын баасы дагы көтөрүлөт. Мен дыйкандарга айтып кетет элем, бул түз эфирден пайдаланып, негизинен ушул 15-20 ноябрдан буюрса бир аз карманып турса, картошканын баасы өзүнө келип, былтыркыдай былтыр ноябрь айында 15 сомго чыккан. 15 сом болгон, ошо 15 сом 17 сомдон чыгып калат деп туруп биз азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Негизинен Өзбекстандан 17 компанияны бизге берди. 17 компания бул ар бир областынан жеке ишкерлер да бар экен, фирмалар да бар экен. Булар келип жетегибизден тартып, бул ар бир областтагы өндүрүүчү аймактарга барып туруп уже сүйлөшүүлөр болуп атат. Эртең биз балыкчыда дагы эки тарапты картошка өндүрүүчүлөр менен картошканы алуучу Өзбекстан тарап менен дагы жолугушуулар болот. Негизинен бул буюрса бүгүнкү күндө массовый башталды экспорт болуучу. Эми Нурбек мырза, мындай болуп атат да, биз дайыма кечигип баягы буту күйгөн тооктой чуркаган адат болуп калганда, окуя уже оорлошуп калганда биз ар кимди күнөөлөй баштайбыз. Ошону алдын алып, жазында эмес, ушул күзүндө кийинки жылдык баягы прогноздорду жасап, Айыл чарба министрлиги дыйкандарга ушул азыр соцсеттер өнүккөн, телекомпаниялар аркылуу кеп кеңештерди берип, быйыл өсүмдүктүн бул түрлөрүн азайткыла, муну көбөйткүлө деген мындай дыйкандарга жардам болсо жакшы болот беле дейм да. Ошондо түшүндүрүү иштери болгондо мындай болот атат бүгүнкү күндөчү. Же дыйкандар укпай атабы? Негизинен мына картошка былтыркыдан 57 000 тоннага көп өндүрүлдү да. Былтыркы 2017ден 2018 салыштырганда 57 000 тонна көп өндүрүлдү. 1 400 000 тоннадан ашык өндүрүлдү. Бунун негизинен ошо 500 000 тоннанын тегереги экспорт болуш керек. Былтыркы сүйлөшүүлөрдө дагы биз ошол дыйкандарга мына Өзбекстан менен келишим бар. Кеңири картошканы экспорт кылганга биздин шарт бар бүгүнкү күндө деп туруп биз сүйлөшкөнбүз. Душанбе шаарында премьер-министрлердин деңгээлинде эки тараптуу жолугушуу да болду бул боюнча. Эки тараптуу жолугушуу болгондо элдер экспортко эч жака чыгара албай атабыз, Өзбекстан албай атат дегенде маселени койгонубузда Өзбекстан тарап бизде эч кандай ограничение жок, бүгүнкү күндө экспортту биз кабыл алабыз. Кыргызстандын картошкасын деген жооп болду. Ошондон кийин келип туруп мына бүгүнкү күндө Ош областынын чек ара пункттарынан картошканын өткөрүү иштери болуп атат. Бул жагы Ташкенттен Чернявка чек ара постунан эки жактан уже кире баштады. Казактар албайт бекен картошканы? Казактарда багылды экен. Өзбекстанда неге экспорт жок болуп маселе болду? Өткөндө ошол сентябрь, октябрь ичи өздөрүндө баа төмөн болду да. Биздин бүгүнкү күндөгү баага 10 сом 12 сомдон баа турду. Биз өзүбүздүн министрликтен тиешелүү адистерди жиберип, биз базарларды изилдеттик. Изилдеткенде ошол бул жактан 6 сом 7 сомдон алганда дагы аяка баргыча
көтөрүлүп кеткен болду. Ошон үчүн экспорт бир аз токтоп турду. Азыр баат чыкты, картошка уже экспорт болуп атат. Кенжебек Сатымкулович, бул жерде дагы бир маселе бар да. Мына биз мындан 5 жыл мурун ЭАЭСке кирип атканда ушул маселелер такыр көйгөй жаратпайт дегенбиз да. Айрыкча айыл чарба товарларына бизде маселе болбойт деп ушуну жогорку кеңеште колдогон да аябай. Бүгүнкү күндө Өзбекстан, Тажикстандар ЭАЭСке кирбей туруп эле эң чоң рынок болгон Россияга кенен чөнөн сатуу жүргүзүп атат. Ушул мыйзамдык жагынан алып караганда эмне бул иштебей атат деп ойлойсуз сиз? Мен ойлойм, бул жерде бизде саясат жетишпей жатат деп. Акыркы убактагы бизден ошол эле ЕСтен, анын ичинде эң чоң коңшу мамлекеттер менен өзүбүздүн мамилени бузуп алгандан деп ойлойм. Биздин биринчи адамдарыбыз президенттерден көз каранды болуп калды деген мен жеке оюм. Анткени баарыбыз ага күбөбүз да. Былтыр күзүндө билесиңер кандай банкрот болуп туруп, ошол эле таластан кара неме алкоордорду алма жана башкаларды сактап койгондо Казакстанга кире албай жаап койгондо аябай кыйынчылыктар болгондо, бирок быйыл андай болбош керек эле. Мен кече жакында эле парламенттен бул маселени көтөрдүм. Эмне үчүн ЕАЭСке киргенибизге, ушундай сүйүнгөнүбүзгө 3 жыл болуптур. Бизге эркин жүрөт деп адамдын жүрүшүн, эркин жүрөт деп товардын жүрүшүн, каражаттын жүрүшүн гарантировать эткен. Анан кийин эми болсо биз киргизе албайбыз. ЕАЭСке кирбеген биздин өзбек коңшулар 27 миллиардка кошумча зеленый коридорду азыр Россиядан алып алды. Анда ЕАЭСке кирип эмне кереги бар деген маселе эгер түз эле ушундай суммадагы преференция биздин коңшуларга берип атса, биздин аларга караганда мүмкүнчүлүгүбүз начарлап калбадыбы? Кирген күндө да. А биз эң чоң империя болгон Кытайдан ажырап калдык. Анткени биз сыртыбызды жаап алдык да бүгүнкү күндө. Акциздерибиз көтөрүлдү, машина жана башка ВТОнун мүчөсү катары мурункубуз жаап алдык биз өзүбүздү. Мына ушул жерде мен ойлойм, өкмөтүбүздүн албетте аткаруу бийлигин биз ушул жактан биз алдырдык. Бүгүнкү күндө да алар бизге ошол эле Орусия, ошол эле Казакстан бизге ЕАЭСке киргенибиз менен бизге аркасын салып турат. Ошол эле учурда аркасын салып. Мен айтып кетейин да, мен кошумча кылып айтып кетейин. Кенжебек Сатымкулович мындай болду. Биздин 9 айлык жыйынтык менен экспортко 1 миллион тонна азык-түлүк айыл чарба продукциясы өндүрүлсө, ошонун 300 миң тонна, 320 миң тоннасы экспорт болду бүгүнкү күндө. 320 миң тонна ар түрдүү айыл чарба продукциясы Евразия өлкөлөрүнө, андан сырткары кошуна мамлекеттерге, үчүнчү мамлекеттерге экспорт болду. Бизде бүгүнкү күндө анык далилдер эмнеге дегенде биз сертификат менен айыл чарба продукциясын сыртка чыгытканда сертификат жазылат. Ошол сертификатта канча тонна каяка кетип атканы толук маалымат бар биздечи. Ошонун эсеби бүгүнкү күндө 320 миң тонна экспорт болду. Негизинен өндүрүлгөн продукциянын 30% экспорт болду. Ошол учурда импорт айыл чарба продуктлар кандай болду? Импорт, маселен импорт көбүрөөк. Маселен ошол эле Белоруссиянын сүт азыктары, Орусиянын картошкалары, помидорлоруна чейин келе баштабады ЕАЭСке киргенден кийин. Бир эле мына мисалды айтсакчы, ЕАЭСке киргенден кийин бизге мындай мындайча орусча братский жардам болуш керек эле да. Ушул эле айтып аткан төө бурчакты мисалы айтып жүрөбүз. Орусиянын коргоо министрлиги эле ушунун бир 10 миң тоннасын жөн эле өзлөрү эле бир тендер менен алып койсо болот. Эгер бизге мындай жакшы мамиле болгон болсочу. Мына ошондуктан да эмне үчүн азыр зеленый коридор Өзбекстанга берилип атат да? Мындайча айтканда бизге конкурент алар. А биз болсо этти киргизе албайбыз да. Мына мисалы мен башкасын айтпайынчы, мен өзүм фермермин. Өзүм да дыйканмын. Азыр мына үйүмдө 10 тонна фасоль турат. Өзүмүн урожайым, түшүм. Мен да сата элекмин. Жакында эле жыйнадым. Мен мисалы этими киргизе албайм Жамбыл шаарына. Талас областы өмүр бою Жамбылский областка алыш бериш менен иштеп келген. Картошканы толук эле Жамбылга сатчык биз. Манас району, Талас районунда картошка көп. Азыр болсо мисалы этти киргизе албайсың. Живой малды киргизе албайсың Казакстанга сатканга. А бирок алардан мал келип атпайбы? Россиядан бери мал, уйлар, тирүү уйлар. А бирок биздин эмне үчүн тирүү койлорубузду, жыл уйларыбызды Казакстанга сата албайбыз? Эми Өзбекстанга го баягы мындай алыс болуп атат.
билбейм ал жака киргизе алабызбы. Бирок биринчи орунда биз ЕАЭС өлкөсүнө Казакстанга жол ачылыш керек эле да. Бизде эле оору чыгат экен да, амне аларда оору жокту. Мына Айыл чарба министрлиги, ветеринария мен сындап келем. Оору жок да бизде азыр. Андай болсо эмнеге алар киргизбейт? Алар просто аркасын салып бизди киргизип алды. ВТО жакты бизге жаптырды. Анткени биз баягы аларга көбүнчө Кытайдан келген товарлар менен биздин неме соода жүрчү да. Ал жагыбызды жапты да, өзлөрүнө киргизбей жатат. Ушул жагы кандай болуп атат? Негизинен уттурдук да, менин оюмча ушул жагынан биз уттурдук. Албетте миграция жана башка жагынан плюс болду. Баягы нефтепром менен, бирок айыл чарба жагынан биз бир тараптуу утулдук. Айыл чарбасы жагынан ошол мал чарбачылык боюнча бизде ошондой болуп атат бүгүнкү күндө. Туура эле маселе Казакстан менен бүгүнкү күндө Россияга биз атаандаш боло албай атабыз. Туурасын айтып кетейин мен, себеби ал жакта мал чарбачылыкка дотация берип атат. Негизи эле айыл чарбасына өзү мурдатан Союз мезгилинде дагы айыл чарбасы дотацияда турат эле. Биз дагы ошол дотация боюнча мыйзамдарды кабыл алып атабыз азыр. Баштадык. Буюрса мал чарбачылыкка анын ичинде ошол үрөн чарбаларга, племхоздорго дотация киргиздик. Эми андан нары дагы келечекте бардык айыл чарбасындагы өндүрүүчүлөргө дотацияга барышыбыз керек биз дагы. Өзү негизинен кенжебек Сатымкулович, өнүккөн өлкөлөрдө айрыкча Европада деле айыл чарбасы дотацияда да. Маселен биз мыйзамдык жагынан бул системаны оңдош керек да. Мына мен калыстык үчүн айтып коеюн. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги кээде мындай дарексиз эле уртокмок алынат да. Буларда механизм жок. Министрди машинага отургузган, рулду карматып туруп. Бирок газ деп албайт, тормоз деп албайт, билесиз да. Анан ким жаман, министрлик жаман. Ошол учурда бизде бул системаны өзгөртүш керек го дейм. Бул бышып жетилди го. Азыр министрлик эч нерсе кыла албайт, рычагдар жок. Негизи мына өкмөт азыр структурасын, жаңы структурасын алып келебиз деп жүрөт го, Нурбек билет. Бирок эми мынакей күзүндө, сентябрда алып келебиз деп дагы эле жок да. Мына эми жаңы жылга чейин деди. Ошол жерде мынакей урматтуу министр, ар бир министр өзүнүкүн сунушташ керек го. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлигинде бардык жер каякта азыр? Айыл өкмөттө. Мына министр айтат, ушу айыл өкмөттөр менен деп ар дайым да. Анткени айыл өкмөттөр буларга статистиканы берип атыр. Булар статистикий орган болуп алды. 1 килограмм фасоль сатып ала албайт. Акчасы жок да. Анан кийин жанагы берилген каражаттын баары эле буларда суу департаментине эле жана ремонтко кетип атат. Ошондо биз эми кээде мындай эле общий сын пикир кетип калат, буларга калыстык үчүн айтыш керек. Бирок эми өкмөт болгондон кийин өкмөт мүчөсү катары булар сунуштап премьер-министр менен багытты өзгөртүш керек да. Багытты өзгөртүп, булар действенный. Мына бүгүн мен көтөрдүм. Мына Нурлан мырза. 20 миллиардтын тегерегинде, 20 жылына 20 миллиардтын тегерегинде биздин ар кандай кээ бир мыйзамдар менен биз бир нече компанияларга ушул кээ бир товарлар боюнча льгота берет экенбиз. 20 миллиард сом. Биз бул жерде фасолду алганга 1 миллиард сом возврат менен ала албай жатабыз. Кайтарып берген. 20 миллиард сом. Билесиңиз да, неме, мына урматтуу министр билет. Будай боюнча мен мыйзам киргизип туруп, жылына 1,5 миллиард сом кетип аткан экен. НДСти алып салган будайданчы. Казактан будай келгенге налог жок дейт да. Чек коюш керек да биз. Биздин будай өндүрүүчүлөр сакташ үчүн. Ошону мен мыйзам киргизип алдырып салдым. Анткени бизде мукамолдор бар болчу. Ошол сыяктуу дагы деле башка мыйзамдар менен 20 миллиардтын теги. Мен бүгүн айттым, канча миллиард сом кайсы компанияларга льгота берилди. Эмнеге биз бардыгына бербей, кээ бир түрлөргө бербей? Мисалы дары-дармектин кээ бир фармацевттердин баары бай азыр. 1 мүнөт убактыбыз калды. Сиздин оюңуз? Негизинен биздин министрликтин өзүңүз айткандай өзгөртүшүбүз керек. Иштөө тартибибизди өзгөртүшүбүз керек. Эгерде биз жылда ушундай проблема чыкпасын десек, мисалы, кайра биз ошол эле Агропрод корпорацияларга окшогон башка бир чоң холдингке окшогон бир ишкана түзүп, ошону пакетине дагы жок дегенде бир 2 миллиард 3 миллиард сом. 10 миллиардтан ылдый жок. Башталышка биз пахтанын маселеси бар, картошканын маселеси бар. Анан кийин чоң логистикалык борборлор
бул азыркыдай менчик эмес. Биз ар бир областта өлдү дегенде бирден мамлекеттик бир неме үлүшү бар неме кылыш керек. Гарантийный неме түзүш Негизинен керек ошол компаниялар. менин көз карашымда министрликтин бүгүнкү күндө иш тартибини бир аз өзгөртпөсөк, мына мен 2 жылдан бери министр болуп иштеп атам. Кээ бирде сын пикир силер стат менен эле отурасыңар деген маселе дагы кээде мен дагы ойлонуп калам да бул маселе боюнчачы. Негизинен бизди производствону да кошушубуз керек да. Мына айыл өкмөттөрдө 25% фонддун мамлекеттик фонддун жерини убактылуу пайдаланууга айыл өкмөткө бергенбиз. Бирок бүгүнкү күндө биз кээ бир маселелерди айыл өкмөттөр менен сүйлөшкөндө, райондор менен жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөндө булар терс мен жоопторду рахмат, биз убактыбыз бүтүп калды. Кыска убакыт калды. Мына Убактыбыз бүтүп калды. жерде айыл чарба министрлигине айыл өкмөттөрдүн агенттигин кошуш керек. Кошуп туруп, ушул анткени айыл чарбаны айыл өкмөттүн территориясы да. Айыл өкмөт да айыл чарбанын жериси болбойт. Тупист ошолор иштейт. Рахмат, урматтуу коноктор. Эми албетте айыл чарбасы өтө чоң тема, айрыкча биздин Кыргызстанда, себеби биз агрардык өлкөбүз. Биз азыр мына картошка, фасолдун эле маселесинен чыга албадык. Андан башка да толтура көйгөйлөр бар. Суугат маселесинде, эт маселесинде, жана башка бардыгы быйыл кайналы слива. Эми 10 сом болуп калды. Эми ушулардын баарын албетте бул бир тема менен бүтүрүш кыйын, урматтуу коноктор. Биздин убактыбыз чектелүү, убактыбыз буйруса балким буга дагы кийин өзүнчө кайрыларбыз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.